Бул таң азанда таттуу токоч даамданган Сайнагүл Маланованын набайканасы. Суусамырдагы жалгыз набайканада иш таң азанда башталат. Мында Сайнагүл үй бүлөсү менен түн окумга чейин даярданган камырын ысык тандырга салып, кооз токочторун бышырып алат. Биздин ушул нанды баштап чаккан ишмердүүлүгүбүздү 2006-жылдан бери иштеп келатабыз. Үзгүлтүксүз, жайы кышы токтобойт. Элди ушу камсыз кылып, эл дагы көнүп алды. Ушул нанга нан жок болсо эле ушул нан жок болуп калат. Ызы түшүп калат да, мен элдин баары көнгөн. Муну мындай лепешкаларды жасайбыз. Майынан бул. Мурда болсо май кошпой жасачыбыз. Азыр май, сахар кошуп, сапаттуу жасаганга аракет кылабыз. Жаңы нанды иштеп баштаганда колго ручной жүрүүчү. 3-4 жыл колго жүрүп жүрүштү. Андан кийин сатып алган саталарды 2007-жылы Арис программасынын негизинде биз проектти жазып, ошо Арис программасынан акча бөлүнгөн 40 сом. Ошол акчага теста мешалканы печка сатып алганбыз. Түнкү саат 1. Набайчы Айбек даамдуу токочторду жасоонун камын көрө баштады. Нан жабуу оңой олтоң иш эмес. Даамдуу токоч үчүн камырды туура даярдоо маанилүү. Бул набайкананы Сайнагүл үй бүлөсү менен чогуу иштетет. Суусамырда жалгыз гана ушул набайкана келери кечке нан жабып, аны ар бир дүкөн, ашканаларга жеткирет. Биз мына ушу дагы эле таңкы саат 6:30-7 болду. Дагы эле биз түндүктөн бери ушу иш учурундабыз. Анткени түндө жабылат нан. Түндө саат 1-ден нан жабып баштаган. Ошондон бери азыр таң аткычакта болуп атабыз. Дагы деле нан бүтө элек. Ошо нанды ушу ар бир наныбызды биз веске тартып, таразалап, кранда жасайбыз. Таразаны берсең. Жерде иштей турган жумушчуларыбыз бар. Бирок алар дагы ушу жетишпей калышат. Ошондо мен өзүм дагы жардамга келем берге. Ар бир нанды ошентип вестеп тартабыз. Нандын түшүгү ушундай мындай жеңил көрүнгөнү менен аябай оор да. Буга чыдап иштеп келатабыз. Ушу 16 жыл болду деп атпаймынбы. Өтө оор, кышында суук, камыр муздап калса да нан чыкпайт. Аябай ачып кетсе да нан чыкпайт. Ушу убак сааты менен ушу жаш баладай эле ушу нанды мыктеп эле көпөлөп эле карап турабыз да. Нандын ушу түшүгү ушунча оор болуп, чегип деп коет да бу жердечи. Чегип анан бетин майлап, сүттөп, анан жапканга ошо эле даярдап беребиз. Чегип алабыз ар бирин. Анан кийин ошо бирден алып бербей мындай алып беребиз. Ошол ушинтип иштейбиз. Түнкүсүн жумушубуз оор. Камырга от жагабыз. Кээде ысыгыраак алып артын күйгүзүп алабыз. Кээде бырак чыгып калат. Мында камырда убак сааты менен жабыш керек. Майынан бул ичкерде чогултуп алып жабабыз. Чогултуп сиңирип чыгарабыз. Май кошулат. Кээде таштайт, тандырда карагандай болуп калат. Ишканда моюн муну неме деп коет. Ялак деп коет. Кардарларды танытпай эле нанга кетип башташат. Азыр нан сатып атам. Todo mançalarga tартып. Жаңгыр жаап, нан бышыра алышпайт кээ бирөө. 16 жылдан бери мына элди нан менен камсыз кылып, элди ачка калтырбай. Буларга рахмат. Иштерине ийгилик болсун. Жакшы мээнет кылып атышат. Рахмат.
5000ге жакын калкы бар Суу Самырайлы Кара Балта шаарынан 160 чакырым алыстыкта жайгашкан. Токочторго керектелүүчү азыктарды алып келүү үчүн Сайнагүлдүн жолдошу Тилек алыскы Кара Балта шаарына түшүп турат. Бир кетмен чапкан нандын даамын билеттемекчи нан жабуу зор эмгекти талап кылат. Ага карабастан Сайнагүл түнү бою даамдуу токочторун жасап, ак эмгек менен оокат кылып келет. Азыр мынакей нандар жабылып, уже сатыкка таратканы чыгып атат Тилек жолго. Ош Бишкек трассасында ошо жашоочулар бар, наны иштеген, курут саткан, кымыз саткан. Ошолорго нан таратканга чыгып атат.